Кудайдын чакырыгы 1 январь. Жаңы жылга аттанып жаткан ар бир адамдын жүрөгүндө үмүт, жаңы пландар жана күтүүлөр бар. Жаңы жыл мага жана менин үй бүлөмө эмне алып келет болду экен деген суроо ар бирибиздин жүрөгүбүздө. Ишенүүчүлөр катары биз келечегибиз Кудайдын колунда экенин билебиз. Жазуу мындай дейт: эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Албетте, келип калган жаңы жылыбызда бизди кубанычтар жана кыйынчылыктар, жолугушуулар жана коштошуулар, чечимдер жана мүмкүнчүлүктөр күтүп жатат. Бирок эң негизгиси, Кудай биз менен ушул жылда чогуу болот. Ал биздин эртеңибизди билет, бизди билет. Жана эмне гана болбосун, анын колдоосунун астындабыз. Бир жагынан карасаң, жаңы жыл жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы баштоолор. Өзүбүздү жана башкаларды кечирип, жаңы баракта ачуу. Мурдагы каталыктарды калтырып, эми акылмандуулук менен чындыктын жолунда болуу. Башкаларга жарык көрсөтүүгө, жардам берүүгө мүмкүнчүлүк. Ушул күндөн тартып, жаңы таптаза барактарыбызга ишеним, үмүт, сүйүү менен жаңы сөздөрдү жазалы. Ушул жылы ар бир күндү Теңирден белек катары кабыл алып жашайлы.